Силер ойлобогула. Такыба болуп калсаң эле бу дүйнөдөн кур калып калдың. Кээ бирлер бар да, намаз окуп калса эле, ушинтип калса достору кетип калат. Кояшы молда мен жүрбөйм деп. Ал сенден Алла Таала жамандарды ыргытып атат уже. Так, намаз окуп калдың, мурункудай бизнесиң жүрүшпөй калышы мүмкүн. Мурун харам бадал албайсың, уруп жүрбөйсүң да. Эми субхана бүгүн Алла Таала дагы тазалап койду, адал жагынан бере баштады. Анан карасаң эмне экен? Керек болсо таква болгон адамдардын үй бүлөсү бузулуп кетиши мүмкүн. Үй бүлө анткени кереги жок алып салат Алла. Таква болгон сайын субхана туугандарың келип, сен акмак болуп кеттиң деши мүмкүн. Сен фанатик болуп кеттиң, токтот концертиңди деп сен кыр ал сакалың дейт го, кээ мен эгимде сакал менен тимди тешеспер, кээ түшүнбөйм да, кээдечи. Субханалла, ушундай да. Мен көчөдө жатсам, мас болуп, эч ким келип, эме кылбайт да, шүмшүк, алкаш болуп кетти дейт да. Бирок эмнеге деле мен намаз окуп калсам эле, анан сакал коюп койсом эле, тигилерге жакпайм да, алкаш болуп жаткан, жагып аткан, бул жакпай калат. Түшүнөсүңөрбү? Ушундайдын баарын тең Алла көзүңдү ачып коет. Ким менен жүрүш керек, ким менен басыш керек, кимди туура эмес экенин көрсөтүп коет дагы. Анан бул дүйнөңдө Алла Таала сонун адамдар алып коет. Мечиттеги адамдар машалла, пикириңер бир, оюңар бир, жашооңор бир, машалла, сонун адамдарга. Эч качан сен жашооңо кол салбайт, башка бирөөнүн жашоосуна кол салбайт, субханалла. Мынакей, ошону таквачылыктан машалла Алла Таалам ушундай бул дүйнөнү, анан тиги дүйнөнүкүн да даярдап койгон.